жүзүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп. Көптөгөн чыгармалар финансылык кыйынчылыктар, жакын адамын жоготуу жана башка ушул сыяктуу жашоосундагы кардиналдуу өзгөрүүлөрдө жазылган. Анткени музыканттар чыгармачыл жаратылышка ээ болгондуктан илхомдон, эмоционалдык түртүүлөрдөн жана өз музасын издөөдөн көз каранды болушат. Кээде болсо, тескерисинче мындай окуялар авторлорду сындырып, алардын чыгармачылыгына балта чабат. Бирок кээде оор учурларда чыгармачыл адам кадимки эле күнү, кадимки эле троллейбуста жөнөкөй эле бейтааныш аял тараптан кокусунан жардам күтүшү мүмкүн. Бүгүн биз сиздерге кыргыздын улуу төкмө акыны маркум Элмирбек Иманалиев белгилүү Ару затым чыгармасын кандай жагдайда жазганын айтып беребиз. Элмирбек Иманалиев бул ырды жазган учурда катуу депрессияда жүргөн. Өмүрдүн маңызын, өзүнүн жолун кайрадан издеп жүргөн кез эле. Күндөрдүн биринде досу менен троллейбуста кетип баратып, терезеден сыртты карап отурат. Анын көз алдында шаар бозоруп, айланадагы адамдардын жүзүнөн эч кандай кубаныч байкалбай, жашоо маанисиздей көрүнөт. Ошол учурда анын көзүнө бир кыз учурайт. Ал кыз жашоого жаңы кадам таштап жаткан, жылдыздуу, эч кандай күнүмдүк түйшүккө чөмүлө элек тазалыкты чагылдырган жандай көрүнөт. Ал кыз балким Элмирбек Иманалиев башынан өткөргөн түйшүктүн бирин да көрө элек болсо керек. Балким ал кыздын эң чоң түйшүгү эртеңки сынагы болгондур. Ошол көз ирмемде Элмирбек өзүнүн муздап калган жүрөгүнө бир жылуулуктун, бир нурдун түшкөнүн сезет. Ошондо жанында чогуу кетип бараткан шеригине кайрылып, ушул караңгылыкта, ушул күңүртүктө кандай гана таза, кандай гана тунук жан деген таризде кызды сүрөттөп айтат. Ага досу жакын барып таанышып көрөттүрсүң деп жооп кайтарат. Элмирбек Иманалиев ал кызга барып тааныштыбы же жокпу бизге албетте белгисиз. Бирок дал ушул күнү кечинде үйүнө кайтып барып, чаң басып калган дептерин жана көптөн бери колдонулбай турган комузун алып, күндүз кабыл болгон учурун кагазга түшүрүп обоңго салат. Ошентип биз билген Ару затым чыгармасы заматта даяр болот. Ару затым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Эгерде бул абалга психология жана психотерапия алкагында карап көрсөк, төкмө акын биз билбеген турмуштук жагдайлардан улам экзистенциалдык кризиске туш болгон. Бул Ару затым ырындагы төмөндөгү саптарынан да байкалат. Бир жылан сойлуп өтүп сүйүүмөн, бир заматта ойрон болгон дүйнөм. Бул кризисти жашоонун мааниси жоктой сезилген учурларда пайда болгон адамдын ички конфликти катары сүрөттөсөк болот. Өмүрдүн ушундай маанилүү учурларында көпчүлүк адамдар ички тирегин таппастан, капысынан келген көйгөйлөргө туруштук бере албай, багынып калышы мүмкүн. Ал эми музыканттар жана сүрөтчүлөр сыяктуу жан дүйнөсү назик жандарга мындай учурлар ого бетер катуу таасир этери талашсыз. Белгилүү музыканттардын өз өмүрүнө өзү чекит койгон учурлар да болгон. Мисалы, Линкин Парк тобунун солисти Честер Беннингтон жакын досунун туулган күнүндө асынып алган. Мындан 2 ай мурун жогоруда айтылган досу өз жанын кыйган эле. Башка чыгармачыл адамдар болсо, экзистенциалдык кризиске туш болгон учурда андан чыгууну өз чыгармаларынан издей башташат. Мисалы, постимпрессионист Винсент Ван Гог өзүнүн азапка толгон оор жашоосундагы кайгы муңун жана кыйналуусун жаркыраган түстөр менен иштөөгө жана образдарга айландырган. Бирок ал да акыры өз жанын кыйган. Мына ушундай учурларда моралдык колдоо, жүрөктөн чыккан жылуу сөздөр, жада калса чыгармачыл адамдар карманып, кризистен чыга турган жаркын образдарда абдан маанилүү. Элмирбек Иманалиев дал ушундай жылдыздуу жарык чачкан кыздын образын жолуктуруп, аны өзүнө куткаруучу бир муза катары кабыл алган. Ару затым чыгармасы өз ара колдоонун керемет көрүнүшү жана туңгуюктан чыгуунун символу болуп эсептелет. Эгер ыр бактылуу учурларыңызда көңүлүңүздү көтөрүп келсе, бул чыгарылыштан кийин сиздин кыйынчылык мезгилиңизде да дем күч берип турат деген ишеничтебиз. Кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, карындаш
кардашым, ağlayın, ağlayın mağa bir